Россия Федерациясынын борбору Москва шаарында өткөн спорттук жана күжүрмөн самбонун негиздөөчүсү Анатолий Харлампиевдин жаркын элесине арналган дүйнөлүк кубок үчүн таймашка бул ирет Аалам алкагынын 27 өлкөсүнөн келген спортчулар татамиде күч сынашты. Алардын катарында Кыргызстандын намысын коргогон Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Шумкар Атайын багыттагы полкунун милиционери Бектур Идрисов да катышып, жыйынтыгында жердешибиз күжүрмөн самбо боюнча 3-чү орунду жеңип алып, дүйнөлүк кубоктун коло медалынын ээси болду. Каарманыбызды бүгүн Жалал Абад шаарынын бренди болгон Курманбек Баатыр аркасынан Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тосуп алышты. Bizde Kudayga şükür biz daha barıp teң taylashib barıp çempiyon bolsa 3 bolup keldik. Mesle 3-cü mesle oldu. Manga en kıyın соперник деп деле эме кылбайм, бирок баары эле жакшы, баардык ар мамлекеттин менмин деген спортсмендер келет чемпионат мирага. Күжүрмөн самбо боюнча дүйнөлүк кубокту багындырган спортчу милиционер Бектур Идрисов учурда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Шумкар Атайын багыттагы полкунун Жалал Абад шаарындагы ротасында кызмат өтөйт. Бул эми биринчи жолу дагы эмес, бул ар дайым могу Киргизияга барганда, Гордеевке барганда, Мелдешке барганда ар дайым призер менен келет. Былтыр эле уже Азияга барып алдан дагы призер болуп келген. Азыр дагы өзүңөр көрүп турасыңар, могу кубок мирага Харлампиевке барып туруп уже 3-чү местаны алып келди. Бул дагы Жалал Абад областы үчүн, Кыргызстан үчүн өтө чоң олжо деп ойлоймун. Акыркы жылдары күжүрмөн самбо боюнча Кыргызстандын желегин дүйнөлүк спорт ареналарында желбиреткен спортчулар негизинен Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгына караштуу Динамо спорт клубунда машыгышат. 2010 жылдан бери залды Жалал Абад Динамо залын түптөп келебиз. Азыр эми балдарыбыз Кудай кааласа пышып жетилди десек болот. Жылдан жылга балдарыбыз опут алып, жылдан жылга эми кыргызча айтканда түшүн берип атат. Харлампиев дүйнөнүн кубогу Россия мамлекетинде Москва шаарында болуп өттү. Ал жерде дагы Идрисов Бектур деген окуучубуз Жалал Абад Динамо спорт клубунун спортчусу барып коло медалга жетишип келди, көрдүңүздөр. Учурда жогоруда сөз кылган спортчу милиционер Бектур Идрисов 2021 жылдын 25 февралында Бишкек шаарында өтүүчү күжүрмөн самбо боюнча Кыргызстандын биринчилигине кызуу даярдык көрүүдө. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Жалал Абад шаары.